Assalamu алейкум достор, сіздер менен Capital Trade кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Бүгүн 25 февраль. Бүгүн Nvidia'nын отчету чыгат туугандар. Бизден ошондой эле отчетко жакын биздин long позицияларыбызды көрсөтсөөр болот туугандар. Бул Ethereum'дан деген мен 1856дан ачкан болчумун. Буну кече күнү кечинде ачкам. Биткоинда болсо менде лимитка менен ачылган болчу туугандар. Мен лимитка койгон болчумун. Лимиткалар менен ачылды ордерлер. Мынакей биткоинден көрсөтсөөр болот. Биз эң түйүнөн ошол биз күткөндөй эле биздин уровеньге келип, андан кийин отскок берип атат. Биздин кийинки целибиз бул 72.000. Эми биткоинде эмне үчүн мынча аз прибыль берип атат десеңиздер, туугандар, мен биткоиндан деген өзүмдүн эмнемди жаап салгам. Кече күнү мынакей биткоиндан өзүмдүн прибылимди алдым. 75% прибылин алып койгон болчумун. $529 прибылди алып, андан кийин калганы болсо ошол дальше кетип атат да. Мындай айтканда мен өзүмдүн позициямды бизубутак менен алып жаап, ачкан позицияларымды сактап койдум да, мындайча айтканда. Эми туугандар, бүгүнкү отчет боюнча сүйлөшө турган болсок, бүгүн AI пузырдын отчету чыгат. И технология боюнча. Анан кийин биринчи кварталда деген мен телеграмга деген пост чыгарып таштаган болчумун. Бул жактан көрсөтсөөр болот. Полностью толук жазып чыгардым. Азыр биздин инвесторлор күтүп атат. Негизи ошо 65 түшкөн киреше 65 миллиард болгон экен. Эми в основном бул отчет деген биздин убакыт менен Бишкектин сааты менен 25-нен 26-сына караган түнү түнкү саат 3-төн 4:30 чейин ушул тармакта болот. Анткени Америка жабылгандан кийин отчет чыгат в основном. Азыр бул жакка кирип көрсөтүп берейин сиздерге, инвестингке кирип. Мына туугандар, биздин инвесторлордун күтүп атканы азыр бизде прогноз деген 65.5 болуп атат да. Буга чейин 57 чыккан, азыр 65.5 болуп атат. Эгерде 65.5 же болбосо хотя бы 66 болуп эгерде чыгып бере турган болсо, бул өтө жакшы, убактылуу жакшы позитив болот. Менин оюмча деген жакшы эле чыгат болуш керек. Анткени деген ИИ технологиялар өтө катуу өнүгүп атат. Бул отчет деген ошол именно ИИ технология жагынан чыгайын деп атат да. Азыр эми ушул отчет чыккандан кийин менин оюмча деген биткоин 72ге барат. Андан кийин суббота воскресенье күнү Трамп деген ультиматум коюп койду Иранга. Эгерде ошол ультиматумга жетип кала турган болсок, анда суббота воскресенье күнү кайрадан эле ошол негативный жаңылыктар чыгып 72ден кайра артка откат берет деген ойдомун да. Эми туугандар, мен данный момент шорт позиция карап атам азыр. Шорт позиция карап атам. Шорт позиция эмне үчүн шорт позиция карап атам десеңиздер, мынакей шорт позицияны кандай карасаңыздар болот туугандар. Мисалы хайп. Так, мисалы мынакей хайп. Ушул хайп монетасынан шорт позиция карайбыз туугандар. Так, хайп. Хайп USDT. Так, хайп. Хайп BTC кыла турган болсоңор, эгерде бул монета биткоинге карата да, эгерде биткоин өсө турган болсо, хайп монетасы да канчалык өсөт дегенди билдирет да. BTC. Неки хайп биткоинге карата турган болсок туугандар, азыр данный момент биткоин жакшы эле отскок берип атат, бирок өзүңүздөр билгендей эле хайп болсо эч кандай отскок бербей эле туугандар, мынакей ордунда эле турат. Эми азыр менин оюмча деген, тем более бул мынакей өзүнүн максимальный уровенине мурунку поддержка азыр данный момент уровень болуп турат. Анан азыр эми биз байкашыбыз керек да, биткоин өзүн кандай көрсөтөт жана ошондой эле хайп өзүн кандай көрсөтөт. Мисалы азыр биткоин менен эфир көтөрүлүп атат. Хайп монетаны көрө турган болсок, азыр хайп монета мынакей туугандар, бизде эч кандай рост көрсөтө албай жатат да, наоборот снижение болуп атат. Мынакей бизге памп болду, андан кийин болсо кайра эле снижение болуп артка келатат. Биткоин менен эфириум болсо ошондой эле жакшы эле рост берип кетип атат. Азыр эми эгерде биткоин 72ге жетип разворот ала турган болсо, хайп 2 эсе түшөт да. Мисалы биткоин 10% таштай турган болсо, хайп 20% ылдыйга снижение берип салышы мүмкүн да. Ошондуктан мен данный момент бул жактан ачпайм, бирок биткоиндин отскогунан токтоп баштаганда, затухание болуп баштаганда мен бул жактан шорт позиция ачам. Сөзсүз түрдө шорт позиция ачканымды мен өзүмдүн телеграм каналга сиздерге публикация кылып таштаймын туугандар. Ошол жактан бүт баардыгын көрсөтсөөр болот. Ошондой эле мынакей менин азыр эфириумдагы позициям жана ошондой эле биткоиндагы позициям.
Эми буюрса кечинде отчет чыккандан кийин дагы бир жолу точный маалыматын берем сиздерге. Баарыңыздарга ассалому алейкум. Кийинки видеороликте көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.